Биздин мусулман бир туугандар силер да пайгамбар эмне дегенин Жабир аркылуу бир угуп койгулачы. Угудан мурда пайгамбарга бир салават. Иза дахала ар-раджул байтаху фазакара Аллаха инда духули. Бир адам үйүнө кирген кезде бисмилла деп Алланы эстеп, Алланын исми менен бисмилла деп кирсе, ва инда таами, тамак жегенде бисмилла десе, үйүнө ассаламу алейкум деп кирсе, кала шайтан айтат экен: ла мабита лакум ва ла аша. О менин аскерлерим, желдеттерим, бул үйдө бизге кечки тамак да жок, кечке түнөгөнгө жай да жок деп шайтан качат экен. Ва иза дахала, кимде ким кечинде үйүнө жумуштан келип кирген кезде фалам язкуруллах, Алланы эстебесе, үй бүлөсүнө ассаламу алейкум ва рахматуллах деп Алланын рахматын, берекесин каалап саламдашпаса, кала шайтан, тамак жегенде бисмилла дебесе, шайтан айтат экен: адрактумул мабита тула лейл. Түнү менен жата турган жерди таптыңар. Жана тамак жегенде бисмилла деп жебесе, кала адрактумул мабита вал аша. Бүгүн түнөй турган жерибиз да, тамагыбыз да ушул жерде дейт экен да. Шайтан түнөгөн үйдө, шайтан болгон үйдө аял менен эркек, атасы менен баласы, келини менен кайненеси дайым пикир келишпестикте таң аткыча айтышуу менен күн өтө берет. Урматтуу мусулман бир тууган, ошондуктан жумуштан келгенде эле тамак даярбы, кайда жүрөсүң дебестен, биринчи ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, бисмилlah, Алланын ысымы менен бисмилlah деп үйгө кириң. Тамак жегенде өзүңүз балдарыңызга үлгү болуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күн жаш балага айтат: я гулам, эй жаш бала, саммилlah, бисмилlah дегин. Ва кул би яминик, оң кол менен жегин. Ва кул мимма ялик, өз алдыңдан жегин дейт.